Салам достор, видео көптөн бери чыга элек. Букалар эттенип атышат, тирүү салмак алып атышат. Биздин түшүнүк менен семирип атат десек болот. Бирок семириш үчүн көп убакыт керектелет. Жегендери, ичкендери жакшы. Могу бука ооруду. Анан жем көбөйткөм да. Жемди көтөрө албай күптүү болуп, анан эртесүнө аппетити жоголуп, жебей калды го десем, жок, андан эмес экен. Көрсө, мунун кичинекей кезинде балким өпкөсүнө суук тийгендир, бир лоор оорулары бар го деп шекшип калдым. Себеби дегенде 4 күнгө, 5 күнгө жоголуп кетти да. 5 күнгө тизмеден чыгып калды. Анан күтсөк жок, бир күн күттүм, өзүнө келет болуш керек деп. Себеби дегенде анча жем менен күптүү болуп калбайт болчу. Себеби дегенде ага чейин жетти, анан мен болгону ашып кетсе жарым килограммга көтөргөм да. Анан күтүп бир күндөн кийин карасам башын жерге салып жатып калды. Мындай жатып атты да ошентип, жанана демек өпкөсүндө бар деп туруп 3 күн күн алыстан эмес эле битсилинден 3 күндөн кададык. Анан айыгып кетти дагы. Кайра жемди жеп баштады. Жемди болсо дароо көбөйтүп баштаган жокмун. Мындай кайра кичине берилип аткан нормасы менен эмес, кичине азырактан берип кайра азыр нормасына келип калды. Чабып чөп негизи чирип кетти, анан жакшы болбой калды да. Чаң чыгып атат. Жакшы даярдай албай калбадык да, быйыл жаанчыл болуп анан окшушпай калды. Кичине чачканда чаңдап биртке кыйынчылыктарды жаратып жатат. Башка букаларга 4-чү ай кетип баштады. 4-чү ай бука болсо толукталат, 10-чу январда 4-чү ай так 4 ай болот да. Кошкон салма 370 деп калды го дейм. Так ченей элекмин, азыр ченеп салмагын билиш керек болуп атат. Мынакей бул арт жактары, арткы булчуң эттер, сандар жакшы келе атат. Анан ойлобосо тебиет, буларды тырмайм да. Анан моюндарын тосуп ушинтип жинде болочкой. Такай келген сайын эле моюн тосо берет да, качан тырмап бересиң деп. Анан башка айта турчу эмне кеп бар? Башка жүндөрү бир 3-чү айларына келгенде, эгерде сарайдын ичи, бөлмөнүн ичи жылуу болсо, ошондо чөө баштайт да, эттенгенде түшүп, анан семире баштаганда ошонун белгиси да. Кийинки келген партиялар деле жакшы эттенип келе атышат. Булар болсо корону тегеректеп коюп ушинтип жата беришет, чөп жеп атышат. Анан берки уйлар менен кошулбайт да. Калып калышат, алар кетет талааны көздөй. Көнгөн адат менен. Булар болсо таладан тажаштан ушул жерде күтүп коюп жата беришет. Наркы үчөө болсо тордун нар жагында. Себеби дегенде булар өпкөлөрүн үзөт да, алар менен чогуу жүрсө сүзөт да. Башка бүйүр болуп калбады.